Кара Суу шаарынын айланасындагы абалга турмушу базар менен тыгыз байланышкан тургундардын нааразычылыгы күч. Алар күн сайын аймактын стратегиялык социалдык өнүгүүсүнө анчейин канааттанбай жатышат. Көпчүлүгүнүн тазалык жагдайында байланышкан арыз муңу арбын. Деген менен дал ошол бактысына базары бар. Сарай айыл өкмөтүнө жыл сайын базар эсебинен 104 миллион сом салык түшүп турат. Эми мына 2018-жылы өнүктүрөбүз, аймактарды өнүктүрүү боюнча деп президентибиз белгиледи. Үмүт кылабыз, Кудай буйрса өнүгүп калат болуш керек. Кара Сууда эң негизги эле маселе бул тазалык, вообще ноль десе болот. Мына жерде турган мусорлар өрттөнөт, түнкүсүн постоянно өрттөнөт. Неприятный запах постоянно кетпейт булардагы. Юбилейный ЗАГС-кананын жанындагы пешеходный светофор коюш керек. Вот өнүктүрүү дегенден ошондорду өнүктүрүп иштесе болот да. Тазалыкты караса жакшы болмок. Мына мэриябы же бир башка жактарбы. Ошо Кара Суу негизинен мусоркана десе деле вот айтышка неудобно да просто. Тазалыгы жок. Мына карагыла. Чачылып жатат. Мына анал жерде мусорлар. Бүт чачылып жатат. Ушуларга көңүл буруп тазалаш керек. Карасаңар мынакей. Ар кандай жерде. Тыпы бардык, базардын ичине кирсеңиз бүт барда. Тыгын, мындан караңыз, мына жолдорду караң. Мына ал жер жолбу же станкабы? Мына ал жерге станкасы да бар, и жол дагы. Бул жерде станканы алыш керек. Мына запрещен жерлерге койгон машиналар мындай кылышып. Мынакей бул жерден 20 сомдон алышат. Уялбастан. Эгерде ал каражаттар максаттуу пайдаланылса, анда Кара Суу шаары Гонконг болуп кетмек деген салыштыруулар сайттарга чыкты. Анткени быйылкы жылдын эсебинен Сарай айыл өкмөтү бюджетин 135 миллион сомго бекитти. Аталган айыл өкмөттүн башчысы Кара Суу базарын жумуртка берген тоокко салыштырып, анын айланасын жакшыртууга аракеттер жүрүп жатканын белгиледи. Гонконг болуп кетет дегенге азыркы күндө бардыгы порталда. Порталга кирсеңиздер болот, кайсыл жака жумшап атканын кайсыл. Анан экинчи жагы мындай да. Жанагы бир тукум берип аткан тоокту жем берип жакшы багасында. Былтыркы жылы, мурдагы жылдары биз базардын ошо айланасында бизге караштуу жерлердин бардыгын базарды көрсөңүздөр болот. Жанагы адам жүргүс болуп калган жерлерди снос кылдырып, немелерге жакшы шарт түзүп берип, асфальттап ошолорду бюджетти көбүрөөк кылдык. Ошонун негизинде быйылкы жылы дагы ошо базарга жана тукум берип аткан тооктой кылып ошол жерде карап алсак болбой калды, шарт түзүп бербесек. Быйылкы жылы ошол жерге 28 миллион сомго жана подземный переход кылып атабыз. Эскерте кетсек, аталган айыл өкмөт райондогу жападан жалгыз, өзүн өзү камсыздаганга мүмкүнчүлүгү бар. Кара Суудагы калган 16 айыл өкмөт республиканын көзүн карап дотацияда олтурат. Аймактын эң чоң көйгөйү таза суу маселеси менен тыгыз байланышта. Таза суу проблемасын быйылкы жылы мына Кара Суу шаарында таза сууну, 30 Адыр айыл өкмөтүндө, Кызыл Суу айыл өкмөттөрүндө таза суу программасын иш планга киргиздик. Ушул таза суу маселеси быйылкы жылдан баштап чечилет. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы 88 айыл өкмөт, 3 райондук деңгээлдеги шаар бар. 3 шаардын баары райондук дотациядан чыккан, өзүн өзү камсыздайт. Өткөн жылы областа дотация көлөмү 35%ды түзгөн. Аталган көрсөткүч башка жылдарга салыштырмалуу өскөн. Дотациядан чыга элек айыл өкмөттөрдүн көпчүлүгү 20%дан ашык эмес да, өзүн өзү каржылоосу 20%дан ашык эмес. Былтыркы жылы мисал алсак, дотация көлөмү облустук 35% болсо, быйылкы жылы жылдын жыйынтыгы менен 38%га көтөрүлүп калды. Бул деген ошол облусубуз 38% өзүн өзү камсыздай албайт да. Бүгүнкү күнү облус аймагындагы айыл өкмөттөр жумуш орундарын түзүүгө муктаж. Анткени элет жериндеги миграция агымын токтотуу учур талабы болууда. Бул багытта региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында атайын программалар кабыл алынды. Эң оболу мында социалдык объектилерди куруу жана оңдоп түзөө иштери каралмакчы. Бала бакчалардын курулушу, мектептердин жаңыланышы, жаңы мектептердин курулушу, ооруканалардын жаңыланышы, жетишпеген ошо кызматкерлердин ошол жеке толукталышы, ошол боюнча ушу социалдык тармактарды дагы биз карап атабыз. Экономикалык саясат тармактык принципке таянып, аймактардын өзгөчөлүгүн эске алууга ылайыкташтырылбаганын өлкө башчысы өзү айтып чыкты. Региондорду өз ара салыштырганда да айырмачылык чоң бойдон калганын билдирип, кайсы региондун чиновниктери менен депутаттары көп болсо, капитал ошол жакты карай агып жатканына нааразыланды. Жашырганда міне буну жашыра албайбыз. Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо,
капитал осол жака мына агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү. Ал эми калган региондордун өнүгүшү артта калды. Өнүгүүнүн балансы мына бузулду. Мындай дисбаланстык абалдан улам аймактардын социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүндө, калктын кирешелеринде жана жакырчылык деңгээлинде олуттуу регионалдык айырмачылык сакталууда. Бул айырмачылыктар артта калган аймактардын эмгекке жарамдуу калкынын ийгиликтүү региондорго көчүп кетүүсүнө алып келүүдө. Мерим Абдилажанова, Тимурлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.